Каракулжадагы келин эмне болду, оюңуз тугалы дейт. Эми урматтуу туугандар, мындай да ал жерде аябай бир жаман иш болду. Мисалы мына өлтүргөнгө эч ким укугу жок. Адамды өлтүргөнгө. Анан кийин өтө жаман нерсе болду да бул. Анан бирок биз да баарыбыз шок болуп атабыз. Эмне болду деп. Эмне болуп кетти деп атабыз да биз баарыбыз. Ошо жанагы провокация болду да. Классташтар жана кол кармашып, анан кийин жанагы кучакташып бийлегендери, может өбүшүп атат, башка болот. Ошонун баары может провоцировать этет да. Анан кийин жанагы эмеге түштү, жанагы аффект деп коет. Аффект деген мээз иштебей калат да ошо. Ошого түштү. Анан мен билбейм башкасын. Мен актабайм. Жанагы нерсени өтө жаман иш болду. Эми байкуш жатат түрмөдө. Канча жылга даже түрмөдө жок, ал даже жашагыбызды эле билбейт ошо. Анткени сүйүктүү аял да, өзү сүйүктүү аял, бирок кантип өлтүргөнүн билбей калды. Аффект болуп. Анан ошон үчүн ошондой нерсе болбош керек. Жана классташ дегенди, курсташ дегенди 10 жылдык, 20 жыл баарын жок кылыш керек. Бул баары чужой. Айттым, бул жанагы сыйлай турган кишини сыйлабай. Атаңа акча жок, убакыт жок, апаңа акча жок, убакыт жок. Туугандарыңа жардам бербейсиң. Анан классташ дегенде 50 миң сом, 100 миң сомду чогулта саласыңар. Классташ менен дос болсо, бир-экөө менен. Бир-эки классташ менен дос болсоң болот. Может кудалашышың мүмкүн. Бир-экөө жакшыраак менен. Анан калгандардын сага тиеши жок. Тем более эркек менен аялдын классташтардын эч кандай алака болбош керек. Бул күмөн жаратат.